Жоң атамдын бир сандык китеби бар эле. Анан ошол жерден карашып анан ушунча жылды баскан экен деп өздөрүнчө болжорашып сүйлөшүп атышат. Мен жанында отурам, угуп отурам. Анан ошонун таасири анан могу китеп жазууга акыры алып келди. Ошол китепти жазыш үчүн мен бүт колуман келген мамлекеттерди кыдырдым. Кытайга бардым, Үрүмчүгө бардым, Чаңкенде, тиги Новосибирскин библиотекасында 9 ай отурдум. Ошол жерде казып библиотеканы. Ал жерден себеби китептин баары, алынган китепти бир жерин алып таапканда, ошону жазгандан кийин ошол китеп кайра жок калат. Ушундай окуялар болуп атат. Көрсө, тарыхты жок кылып келатыптыр да. Биздин артыбыздан ээрчип эле баягы атайын слежка. Ушундай адамдардын тобу бар экен да. Анан ошолор тарыхыбызды жок кылып эле келатыптыр. Мен сезе баштадым акырындан. Анан Иранга бардым, тиги аркы Саудовская Аравия, ошол аймактарда, ошонун баары тиги Турциянын Стамбулга чейин ошол аймактарда Чорумда калпакчан кишилердин эмеси турат, ташта чегилген. Ошонун баарын анан бияка түшүрдүк, сүрөсү менен бердик. Сөзүм курак болбосу үчүн ошонун баарын, ошо табылган маалыматтардын баарын китепке киргизгенбиз. Анан ошол кезде империя деп сайрап биз кыйкырып айтып атсак, окумуштуулардын бир 10 чактысы гана ынанды. Академиктер ошондо Закир Элалиев, ошол Жеңишбек Күнүшалиев, доктор историк Плосов Владимир Михайлович, Эгемберди Манаев, Эгембер Жумагулович бул арабатка. Жана башка бир топ Макрынин дегендер, ошолордун баары анан жакшынакай каалуу сөздөрүн айтып тарых музейинде, филармонияда да болгон. Анан ошондо өздөрүнүн пикирлерин айтышкан. Ар биринин пикирин ушу китепке жаздым. Мына бирөөнү окуп коеюн. Орусча жазылган экен, окуп коеюн. Я хочу, Макрынин дейт. Я хочу спросить у своих коллег, дейт, почему у нас пишет инженер-строитель, художник, почему в Казахстане пишет Олжа Сулайманов, Мухтар Шаханов и у нас Айтматов. Народу надоела наша история, которую мы пишем. Мы писали историю как казахи, а казахи как украинцы, украинцы как кыргызы. Они похожи как спичечная коробка. Когда читаем Мухтара Шаханова и Чингиза Айтматова, а когда читаем Кожоша Мусаева, вы увидите совершенно другие вещи. Абсолютно не собираюсь идти на дискуссию, а хочу смотреть на результат. В историографии было 2 случая. Ишеналы Арабаев и Касым Тынстанов. Они доказывали, что без истории невозможно. Кыргызы и тогда, читая исторические очерки о кыргызах, радовались, а это был всего кулачок. Кыргызы являются древнейшим народом Средней Азии. Вот это была книга. Мы приориентировались на Запад, а вот сегодня Великий день, 1999 год, 23 ноября, Кожош нас, всю нашу историю направляет на восток. Я не буду сидеть, это правильно. Я знаю, что это переломный момент нашей историографии. Здесь сидят такие орлы, как Плоский, Жеңишбек Күнүшалиев, тарих институтунун директору Алгазбек. Вот, докторлар, доктор, который вполне право собраться здесь и присудить им ученый степень прямо здесь. Мындай сөзді бір жерде толтыра. Анан эмисин Кыргыз, улуу Кыргыз империясы деп жаздым. Мен мунун ичинин барын айтып отургам. Маалымат өтө көп. Азыр эле айтып кетти Дастан Ислам Шумер тууралуу. Чоюн туган айтты Шумер тууралуу. Менин маалыматымда бүткүл Евразияны, Латин Америкасын, Американы, ушун баарын камтыган кыргыздардын атчандарынын жолун мына китептерде көргөздүм. Ага далилдерди бердим. Ошолор артында след, из калтырганын көргөздүм. А эгерде алар из калтырбаса, аты анда биз империя деп айта албайт элек да. Кыргыз эли улуу деп кантип айта алабыз, анда жөн эле кыйкыра беребиз, ооз экеле мындай эле.
Бул ким? Кубаныч Чорбаевдин маалыматында Кыргыздын Эралин А гаплотиви геному момундай мамлекеттерде берип айтып келатабы? Ошол гаплотивдердин бардыгын мен да карап чыктым. Ошо кайсы мамлекеттерде кайсы жанагы Түкөнбаевдин китеби бар. Окусаңыз керек же. Ошо Түкөнбаевдин маалыматында көп мамлекеттерди кыдырып, анан ошонун баарын ал жазып. Ошол геном өсү бар эле чакташып калбайт да. Бул бир вариант. Анан топоним боюнча. Эмне үчүн кыргыздын аттары жер үстүнүн барында? Эмне үчүн Америкада? Эмне үчүн Манастын аска ташы Вашингтон штатында турат? Эмне үчүн Иллинойсто кыргыздын таштарын уруна жазылып турат? Эмне үчүн тиги ылдыйкы андан ылдыйкы штаттарда турат? Бостондан ылдый тиги баш ошонун тегерегиндеги таштарда жазылып турат. Эмне үчүн ага биздин тарыхчыларыбыз, биздин мамлекет эмнеге көңүл бөлбөйт? Эмне ошонун баарын ушундай деп атса келип алып туруп, анан кийин Манас 6-кылымда чыккан, Манас 7-кылымда чыккан, анан Манас 8-кылымда чыккан. Аягы кече күнү Темирбек Токтогаевдин жанагы Манастан алган 5 китеп деп ошол жерде момунтип жазып коюптур деп ким айтып атат? Дүйшөн Керимов айтып атпайбы? Мына көрүп атасыздар. Ал ошо Элтерес деген киши Манас деп ошол кутулуп, ошол Манас деп берип атыптыр. Ал кытайлыктар болсо тетиги алтын конгон тейдин баласы Нурбашы деген ошону Манас кылып салышыптыр. Ошону китеп кылып чыгара коюп, анан кайра токтоштуга келип атасыз. Анан элестеткиле. Ушундай зор бийиктикке чыккан эл, анан ушундай бүгүнкүдөй анан тытышып отурабызбы? 30 жылдан бери басып өткөн жолубузду, артыбызды карайлычы. Эмне жыргат, эмне жазып, элге эмне сундук биз ал үчүн? Болуптур, мен Кыргыз империясы деп жазып келатам. Мына. Улуу Кыргыз империясы деп жазып келатам. Ошол кезде жана 10 чакты тарых илимдеринин докторлору, академиктер гана ачык сүйлөп айтты. Это величайшее дело деди. Это великое дело. Это революция в нашей истории деп айтып атышат. Тарыхчылар айтты. Эми бул жерде тарыхчылар бар экенин мен билбейм. Ошонтип айтып атса, кыргыздарыбыз болсо, биз каганат куруп турбуз дейт. Каганат. Ал урагандан кийин каганат курулуп атат да. Уратып, талкалап, анан кийин чабышып отуруп, анан каганатты курдук дегенин айтып калып атышат. Каганатты кайсы кылымда куруптур? Болуптур 840-жылдан ары карай деп айталы. 840-9-кылымга чейинки аралык. Анан эмне болду? Кайра талкалашты. Кайра талкалады. Маселе биздин өзүбүздүн биз жазган китепке өзүбүз ишенбейбиз. Жөн ишенбейбиз просто. Кантип империя курсун деп. Кече жакында тиги Садыр Нуркожаев Жапаров айтып атат. Чын эле кыргыздар империя куруптур деп айтып атат. Эми айтып атышат. Эми айтып атат тиги Өмүрбек Чиркешев тиги Германиядан айтып атат. Биз империя куруп турубуз деп, биз каганат куруп турубуз деп айтып атат. Эми айтып атат. Мына Дастан Исламович бул китеп жазылганда өзү айткан. Ушул кишинин пикири могу жерде жазылуу. Ушул китепти Кожа Сулайманов деген мага сиздин ушул китебиңизди ушундай татаалыраак жазылган экен, бирок муну 20 жылга чейин биздин кыргыздар түшүнбөйт деген. Мына 20 жылдан кийин ошондо сиздин китебиңизди ачып анан чын эле ошо империя курганбыз деп айтат деген. Мына ошол китеп ушул. Эми азыр анан элдин баарына биз жете тасын иштеп, анан кийин биз ушундай улуу эл экенбиз деп, эми анан баягы козголуп атышат. Жулуп баласына айтат. Бизден тынбай козголбой жатып алба деп. Адамдар издениш керек экен да. Изденбесе эмне чыгат? Анан ошондо кыргыздардын биз аны гаплативи мындай деп отуруп, башкасынын баарын айтышыбыз керек да. Топонимдерди мына Дастан Исламович айтып келатат.